жашоодо бир аз кыйынчылыктарым болуп калды. Анан кичинекей кызым менен жалгыз калдым, жардам берүүчү кишим жок болуп калды. Анан ошого биз жакта жаңы парк ачылган, ошол жака настольный теннис ачып бир аз иштеп өзүм кичине күнүмдүк акча таап туралуу деп ошого акча керек болуп калды. Ошол үчүн Акчаматтан акча алгам. Надира учурда жалгыз бой келин. Кызын аралашып сиңдиси жанында. Жолдошу менен ажырашканына жарым жыл болду. 1 жашар кызы менен күнүмдүк оокатын өткөрүү үчүн чакан бизнесине тийиштүү документтерин баарын чогултуп, паркта теннис столун коет. Надира оор столду көтөрө албагандыктан ага дайыма кошуналары жардамга келишчү. Кызым кичинекей болуп күндүн ысыгында көчөгө чыгып турганда дагы эзилип, ыйлап ошентип иштете албай койдум. Анан Акчаматтын акчасын кайра жаба албай калдым. Наристе кызы менен жалгыз калган Надира өзүнүн чакан бизнесин иштетиш үчүн Акчаматтын терминалдарынан 10 000 сомдон 3 ирет карыз алган. Келишимдин негизинде зайымга жарым айга 28,5% үстөк кошулган. Надира кечигип атса дагы Акчаматка карыздын төккөн. 31 августта келген билдирүүгө караганда зайым үстөк пайызы менен кошо 12,850 сомго жеткен. Бул карызды жабыш үчүн Надира эжесинен карызга акча алат. Бирок эжесинин карызын жабыш үчүн кайра эле ошол Акчаматтан карыз алган. 10 000 алдым. 10 000 алганда 10,225 сом кошуп төлөш керек болчу. 2,225 кошуп төлөш керек болчу. Анан 15 күнгө. Анан ал жактан 15 күндө жаба албай калдым ал карызымды. Ал карызым дагы өсүп кетти. 16 000 менен жаптым. Үстүнө кошуп, эжеден алып. Анан эженин карызын алыш керек болуп, кайра эле Акчаматтан карыз алыш керек болду. Ошентип. Акыркы алганым 17 сентябрда алгам 10 000. Азыр 15 күнгө алгам аны дагы. Азыр болсо 1 айдан ашып кетти. Төлөй албай атканыма. Процент аябай көбөйүп кетти. Азыр кечээ эле юротделге өттү ишиңиз деп билдирүү жиберишти. Чынында Надиранын СМСтеринде ишиңиз юридикалык бөлүмгө өттү деген 2 билдирүүнү таптык. Андан тышкары операторлор дагы чалып турган. Саламатсыңарбы, Акчамат компаниясы. Бүгүн ровно 30 күн сизди күтүп турбуз. Эми сиздин ишиңиз бүгүн кечинде досудебный отделге өтө чоң кыз. Закон түрдө уже жоопкерчиликке эметесиз да, эми жооп бериш керек. Алган акчаны кайра кайтарыш керек. Силер договор займа, соглашение дегендин баарын уже бузуп койгонсуңар ичак эле. 15 күнгө алып уже силердики деген 45 күн болду да, ровно биз сизди күтүп атканыбызга. Анан күндө эле чалсам, жазсам, мына төлөгөн атам, эми төлөйм, 3-үндө, анан мынысында 24-үндө точно жабам дегенсиңер. Эми болбой калды окшойт чоң кыз, либо жетишип калла бүгүн кечки саат 9-10 чейин жапканга. Акчаматтын системасы кардары карызды төлөй албай жаткандыгын көрүп дагы зайым бере берген. Мүмкүн сизде бул эмне болгон система деген суроо пайда болсо керек. Акчаматтын терминалдары Кыргызстанда 2019 жылы пайда болгон. Интернетте зайымды 30 секундта беребиз деп кеңири жарнамаланып жүрөт. Паспорттогу жеке маалыматты системага киргизип зайымды алууга болот. Акчамат 500 сомдон баштап 10 000 сомго чейин карыз берет. Юстиция министрлигинде Акчамат соода маркасы ОСО Финтерминалга катталган. Директору Омурбекова Динара Жанышбековна. Ал эми негиздөөчүсү Владимир Радостовец аттуу адам. Биздеги маалыматка караганда ал Казакстандын жараны. Ал эми Акчамат Казакстанда негизделген эл аралык микрокредиттик түйүндүн бир бөлүмү. Бул маалыматты Акчаматтын жетекчиси Динара Омурбекова дагы ырастап берди. В интервью вы сообщали, что Акчамат — это международная сеть, и не могли бы больше рассказать о том, где это все зародилось и кто является ее владельцем? Первая компания зародилась в Казахской республике, в городе Алма-Ата, примерно, наверное, 5-6 лет назад. На сегодняшний день наша компания по этой бизнес-модели работает в более 15 странах мира, в том числе ближнее зарубежье, дальнее зарубежье. Основателем компании является родостовец Владимир Николаевич. Эта информация не секретна, она доступна в открытом доступе. Если говорить о названии компании, то компании на самом деле в каждой стране называются по-разному. Они адаптированы под рынок для легкости восприятия. Динара айымга зайымдардын үстөк пайыздары боюнча дагы суроо бердик. Значит, первоначально процентная ставка устанавливается до 30% на срок займа. И каждый раз, когда заемщик проявляет свою лояльность,
по отношению к компании, мы эту процентную ставку снижаем. На сколько дней максимально можно взять заем? На 12 дней. Только на 12 дней получается? Да, только на 12 дней. Вообще изначально мы выдавали до 21 дня. Но, к сожалению, вот такие факторы, как пандемия, экономическая нестабильность в стране, у заемщиков есть трудности, финансовые проблемы, когда они не могут в срок исполнить свои обязательства перед нами. Акчамат сүткөрлүктү жөнгө салуу тууралуу мыйзамды сактаганын көрө албадык. Улуттук банктын эрежеси боюнча карызга берилген акчанын жылдык үстөгү 31%дан ашпашы керек. Бул жылдык үстөгү. Ал эми акчаматты эсептеп көрөлү. Буга чейин айтылган Надиранын мисалы менен санайлы. Ага 10 000 сом берип, жарым айдан кийин 12 850 сомду алышкан. Демек, жарым айлык үстөк 28,5%га жеткен. Муну арифметикалык эсеп менен 1 жылга көбөйтө турган болсок, 684% болот. Бул улуттук банктын чегинен 22 эсе көп болуп жатпайбы? Анын үстүнө пенясы дагы бар эмеспи? Ушунчалык үстөгү көп болуп турса дагы, мындай зайымдарды ким алат? Сомо боюнча иликтөөдө белгилүү болгондой, мындай суммаларды туруктуу керешеси жоктор дарыга, тамак ашка муктаждар аркасыздан алышкан. Сомо сыяктуу эле акчамат кардары карызды кайтарарда кыйналып калбайбы, төлөй албай карыз торуна түшүп кетпейби деп кызыктырбайт экен. Как вообще система определяет платежеспособность клиентов? Мы ее не определяем. Что нам говорит Гражданский кодекс? Между гражданами, физическими, юридическими лицами могут заключаться договора займа. И вот этот договор сам вступает в юридическую силу с момента передачи денежных средств. Подтверждением такой передачи может быть не только сам договор, но и квитанция, расписка и так далее. Да? Акчамат ачылгандан бери канча зайым берилгени тууралуу ачык маалымат жок. Өздөрү коммерциялык сыр деп жашырышат. Бирок берген карыздарынын дээрлик баары көйгөйлүү экен. Сколько у вас проблемных займов? Например, вы мне обозначили то, что вы не можете сказать, сколько в общем займов выдали, но вот сколько проблемных займов? Ну, если в процентном эквиваленте, наверное, это будет варьироваться в районе 80%. 80% проблемных займов? Да. Не возвращают? Опаздывают. Опаздывают. Можно сказать, опаздывают в связи с тем, что испытывают какие-то, ну, скажем так, финансовые трудности. 80%. Не видите ли вы здесь связь с тем, что вы выдаете кредиты, не проверяя доходы? То есть они просто не могут его вернуть? Нет. Я абсолютно с этим не связываю, потому что если говоря о объемах задолженности, да, то у нас средняя сумма займа по задолженностям неисполненным варьируется в районе 1200 сомов. Өздөрү белгилегендей, ар бир 10 кардардын 8-и карызды өз убагында кайтара албайт. Буга үстөк пайыздын жогору болушу себеп. Натыйжада төлөнбөгөн карыздын үстөгү пенясы өсө берип, кардар карыз торуна тереңдеп, кыйынчылыкка бата берет. Мындайга ким жол берди? Жарандардын улуттун коопсуздугуна жооп берген өкмөт көзөмөлдөйбү? Тилекке каршы эч көзөмөлдөбөйт экен. Анткени акчаматтын эч кандай лицензиясы дагы жок экен. Улуттук банк муну 2019 жылы билдирип чыккан. Бирок соода борборлорунда мындай терминалдарды коюуга уруксат бербөөнү сунуштоо менен эле чектелген. Маселе парламентте дагы бир нече жолу көтөрүлгөн. Бирок акчаматка эч кимдин тиши өткөн эмес. Терминалдар баягыдай эле иштеп, атүгүл саны көбөйгөн. Про лицензию речь. Вы где-нибудь получали разрешение на эту деятельность? Нет, не получали. В этом нету необходимости. Нет, имеется в виду, у нас ОСО зарегистрировано как положено в Минюсте, и мы как ОСО Финтерминал, торговая марка Акчамат, осуществляем нашу деятельность. То есть Нацбанк, Финнадзор, кто-нибудь вас контролирует? Нет. Из органов? Нет. Нацбанк, Госфиннадзор, они уполномочены контролировать только те организации, которые к ним обратились за получением лицензии. Как только они выдали лицензию какой-либо организации, они уполномочены контролировать своего лицензиара. Все, на этом их полномочия заканчиваются. А, допустим, регулировать такие организации, как мы, это равносильно тому, что там пойти к организациям, которые под юрисдикцией находятся, там, Министерство образования, и пытаться на них натянуть какую-то лицензию. Акчаматтан займ алган ондогон адамдар бизге кайрылып атышат. Алар WhatsApp группаларда чогулуп, өзүнүн көйгөйлөрү менен бөлүшүүдө.
арасында туруктуу кирешеси жокторду, ишинен жаңы кеткендерди, иши токтоп калгандарды, оорулууларды жана башка кыйын күнгө кабылгандарды кездештирсе болот. Мыйзамдын логикасы мындай: адамда кайтарууга мүмкүнчүлүгү жок болсо, ага насыя берилбеши керек. Эгер берилип кетсе, кайтара албай карыз торуна түшүп, тагдыры талкаланышы мүмкүн. Ушундан улам кредит жана зайым берген уюмдарга атайын эреже нускамалар берилет. Бирок Акчамат андай эрежелердин бирине дагы баш ийбейт. Алардан зайым алган Назира эми карызын кайтарыш үчүн Орусияга кеткени жатат. Москвада тааныштарым чакырып аткан, жумуш даярдап, ошо аларга шартымды түшүндүрдүм, кыйналып атканымды көрүштү, анан ал жактан жашай албайт экенсиң, келип бияктан иштеп кет дешти. Ошол жака кетейин деп даярданып атам азыр. Анан ошону сүйлөшөйүн дегем да, кечээ ушундай бир аз күтүп туруңуздар, иштеп төлөйм десем, макул болушкан жок. Сиз үчүн баягы кызыңызды таштап Жетман башка жака кетип аткан кандай болуп атат? Оор болгон жокпу азыр? Эстесем ыйлagым келип кетти. Кызым апамдын колунда калат.